Балыкчы дүлөйлөр жана азиздер коомунун мүчөлөрү Бишкекте өткөргөн маалымат жыйынында өздөрүнүн коомуна берилген 57 гектар жер айыл өкмөттүн карамагына өтүп кеткенин айтышууда. Ушу коомго 2000-жылы Тоңго райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан көмөкчү чарба катары өзүңөргө жүргүзүп алгыла деп мөөнөтү көрсөтүлгөн Тоңго районунун Көкмойнок айылынын Тастар участкасынан 57 гектар жер мөөнөт берилген да. Мына ошол Ысык көл областтык башкармалыктын башчысы Болот Рыспаев, мурунку төрайым биздин коомдун, анан айыл өкмөтү мурунку Куланбаевдин сүйлөшүүсү менен 2014-жылы ушул биздин 57 гектар жерди өткөзүү иштер коомдо жыйналыш болду деп. Бирок биздин коомдо эч кандай жыйналыш болгон эмес. Анан биз Тоңго райондук сотуна болгон документтерди топтоп бергенден кийин Болот Рыспаевди, биздин областаралык башкармалыктын башчысын, мурунку айыл өкмөтү Куланбаевди чакырып, булар кандайча өтүп кетти дегенде алар биз көргөзгөн документтерди жокко чыгара алышкан жок. Өздөрү дагы ошо туура экенин далилдеп бере алышкан жок. Тоңго райондук соту балыкчы дүлөйлөр жана азиздер коомунун жерди айыл өкмөткө өткөрүү боюнча 2014-жылдагы токтомун жокко чыгарып берген. Бирок аты айтылып жаткан Ысык көл жана Нарын облусу боюнча дүлөйлөр жана азиздер коомунун төрагасы Бакыт Рыспаев райондук соттун чечимине макул болбой Ысык көл облустук сотуна арыз жазган. Бүгүнкү күндө иш Ысык көл облустук сотунда каралууда. Ысык көл областык сотуна кайрылгандан кийин ушул областтын сотун төралык кылып аткан төрайымы Алиева мен сотко катышсам, сот бул Тоң районунун соту бизге туура мыйзам чегинде чечим чыгарган. Мен бергем сотко, граждандык лицо. Эме дейт да, ал сен что мүчөсүң, эмеге коомго мүчө экениңин далилдеп бер дейт. Биздин устав боюнча бул менен далилдейбиз да, удостоверение менен, членский билет менен. Буга да болбой атат да, башка далил таап кел дейт. Сен ошо мүчөсүсүң дейт да, болгонуң справка алып кел дейт. Эми билбейм кайсы справка, бул бизде мыйзамда жок болуш керек. Удостоверениени тастыктаган жок да. Бакыт Рыспаевке байланышканыбызда жерди айыл өкмөткө өткөрүүгө балыкчы дүлөйлөр жана азиздер коомунун бюросу өз эрки менен макул болгонун айтып берди. Ал жер даже өздөштүрүүгө берилген эмес. Ал жер орусча айтканда на пользование берилген да, для пользования. Колдонуп туруп анан айыл өкмөтүнө бир кезде өтмөк да. Ал жер өзүнүн статусу боюнча. Кызыл китеби жок эле, соответственно, андай жерди көк китеп менен берет да, туурабы? Өкмөтү сунуш киргизип атат да, бул жерди өткөзүп бергиле, же өзүңөр иштетпегенден кийин депчи. Себеп же биз аяка налог төкпөсөк, же бир төлөм төлөбөсөк, аларга деле кызык эмес да, туурабы? Жөн эле жерди бирөөнүн жери эле деп кармап тура бергенчи. Анан сунуш киргизишет, бул жерди өткөзүп бергиле депчи. Анан балыкчынын өзүнүн баштапкы уюмунун бюросу бар, бюросунун чечими менен ошол жер өткөзүлүп берилген ал жер. Жер карамагына өтүп кеткен Көкмойнок айыл өкмөтүнүн ошол кездеги айыл өкмөтү Таалай Куланбаев төмөнкүлөргө токтолду. Куланбаевдин айтымында жерди өткөрүүгө балыкчы дүлөйлөр жана азиздер коомунун мүчөлөрү макул болгон документтерди алып келгендиктен жер айыл өкмөттүн карамагына өткөн. Ал эми Көкмойнок айылынын учурдагы айыл өкмөтү Майрам Кыдыралиева ал жер балыкчы дүлөйлөр жана азиздер коомуна түбөлүккө берилгенин айтып берди. Жер биздин карамакта деле эмес, бүгүнкү күндө ошо 57 гектардын ээлери бар деген бул алгач эң башында ошо дүлөйлөр азиздер коомуна берилген 2001-жылы мамлекет тарабынан ошо камкордук көрсөтүлүп бекер анан кийин эмеге бессрочно анан безвозмездно берилген, мөөнөтсүз берилген, бекер анан мөөнөтсүз берилген. Анан булар ошо пайдаланып жүрүшкөн. Анан 15-жылы ошо мурунку айыл өкмөт башчысы муну өткөзүптүргүлө деп өткөзүптүрүп алып туруп анан кийин башка адамдарга берип койгон. Ысык көл облустук сотунун маалыматы боюнча соттук отурум 27 мартта болот.